ишкерлерди колдоо деген сөз бул башаламан соодагылар каалагандай кылып бирдемени куруп ал деген сөз эмес. Аны куруп алганыңар жөн эле чыгым болот. Биз баары бир ал жерге жетип, мыйзам чегинде анын баардыгын бузуп, элге шарт түзүп беребиз. Жалпы узундугу 1,5 километр. Жолдун кеңдиги 14 метрден 20 метрге чейин болуп атат. Бул жерде жоо адамдар жүрүүчү жол каралган 2,20дан 1,70ге чейин. Анан суу өткөрүүчү түстөр бар, 3 дана, 2 дана мына переходдордо. Бул мына 14 метр, 20 метрдин болгон себеби 20,5 метр мына ушул Касымбек көчөсүнөн мына жерге чейин 20 метр кеңдиги. Бул жерге полоса безопасности деп коет, жолдун эки чекесинде машина токтогону болот, анан эки тилкелүү жол болот. Ушул аралыктан бурулуп мына эмеге чейин келебиз. Базарга чейин. Мына жерден тетиги жерден бияка болуп атабызбы? Бурулуп Кудайберди базарына чейин келебиз. Ооба. Бул жер 14 метр, себеби мына эмеси кеңдиги чыкпай калды. 14 метр чыгар. Бул жерде деле эки тилкелүү жол болот. Эки тарабында тротуар, ирригациялык лотоктор, бирок машина токтоочу жай калбай калып атат. Эки полоса унаа жүрө турган. Анан бул жерден Кудайберген базардан мына Разак көчөсүнө чейинки аралыкта бул жерде 4 тилкелүү болот. Эки тилкесинде полоса безопасности. Машина токтоочу жайлар бар да. Тротуар, эки тарабында тротуар каралган, ирригациялык лотоктор БТ2 маркасында. Жаныбек Токоевич, бул Манасатада биринчиден парк жетишпейт. Ошон үчүн мына элдер менен ызы чуу болуп, урушуп, талашып жүрүп, мына Касымбековдо аябай чоң паркты куруп атабыз. Эми ишкерлерге кээ бирөөсүнө жаман көрүп атабыз, жаман жакшы айтышып атабыз, бирок элге парк керек. Парк дагы жок бул жакта, анан жакшы жол дагы жок. Азыр эмне үчүн мына 1,5 чакырым жолду баштап атабыз, анткени мына жерлерде Жеңиш Курманбекович, мына жерлерде уже көп кабаттуу үйлөр уже башталган. Мына булар турат, бул жактар турабы? Мына көп кабаттуу үйлөр бүтүндөй мындай кварталды түшүп атат азыр. Эми ушунун бардыгына жол керек да, парк керек, жол керек, мектеп керек, бакча керек. Ошонун баары үчүн мына ушул 1,5 чакырым жолду буюрса баштап отурабыз. Сапаттуу кылып, үчүн жолду эртерээк сапаттуу кылып элге. Жанагы эптемей кылбай, анча-мынча жерде көрүп атасыңар. 6 айга жетпей тротуар бузулуп атат. Жанагындай кулап калган дубалдарыбыз болуп атат. Мына ошого жол беришибиз керек да. Анча-мынча кечиксек кечигебиз, бирок сапаттуу кылып, жакшынакай кылып жасап беришибиз керек да. Эми онун бардыгына азыр үйлөр курулуп атат. Эми булар түшсө уже жол керек буларга. Ошондо жолубуз дагы болот, паркыбыз дагы болот. Анан мектеп, бала бакчанын бардыгын карап кетебиз. Ошондо жакшынакай кылып кварталдын жашоочуларына шарт түзүп беребиз. Эми мен ушул жерде мына шаардыктарга кайрылгым келет да. Биз ишкерлерге шарт түзөлү, ишкерлерди колдойбуз деп президент баш болуп кайрылуу жасап атат элге. Бул деген сөздү биздин ишкерлер аны кыянаттык менен пайдаланып аша чаппаш керек. Биз ал жерде ишкерлерди колдойбуз деген сөз бул каалагандай контейнерлерди кое бергиле, жолдун боюна соода кылып, башаламан соодага чыгып алгыла деген сөз эмес. Ошон үчүн анча-мынча жерде Ошто өзгөчө жанагы мурда токтотулган май коюучу жайлар, айрым жерлердеги контейнерлер кайра коюлуп баштаганы, бул аларга биздин баары колубуз жетет. Азыр булар жөн эле чыгым болду. Жол түшкүчө убактылуу контейнерлерди кое башташты. Биз жолду баштадык, анын бардыгы алынды. Мисалы, жөн эле ошол жерде усталарды салып чыгым болду. Мына Касымбеков паркы деле ошондой болду. Жөн эле шашып кетип курулуш баштап иди, анын бардыгы бузулду. Ошон үчүн ишкерлер мындай шаарга мамлекеттик муктаждык болгон жерлерди биз биз бул жерге эч кандай башка нерсе койгон жок. Жол жалпы шаарга миңдеген, 10 миңдеген адамдарга керек болгон жерлерге антип жанагындай ишкердигибизди улантабыз деген туура эмес. Биз инвестициялык климатты аябай жакшырттык, мисалы, ишкерлерге шарттарды түзүп берип атабыз. Бирок ал деген сөз аны мындай контейнер коюп ал, жолдун боюна бирдемени сата бер, кайра куруп ал деген сөз эмес. Ошон үчүн мындай ишкерлер ушул жактан Ош шаарында мен мындай атайын мындай расмий мына ишкерлерге кайрылат элем. Ишкерлерди колдоо деген сөз бул башаламан соодагылар каалагандай кылып бирдемени куруп ал деген сөз эмес. Аны куруп алганыңар жөн эле чыгым болот. Биз баары бир ал жерге жетип, мыйзам чегинде анын бардыгын бузуп, элге шарт түзүп беребиз. Ошондуктан мындай бирдеме жасаганда ойлонуп жасаңыздар деп айтып кетет элем. Узгенская. Алай бир, алай экилер бар. Ноканский подъем деген эми ат бар да, главный. Араванский бар. Карасуйский бар экен. Ошондо чоңалайский жок экен да. Өзгөн дагы бар экен. Узгенская кече бардык го. Шумкарман шагыр. Сиз көчөнү жакшынакай кылып туруп эми аты жок көчө экен. 1,5 чакырым. Чоңалай көчөсү деп койсок болот экен мисалы. Ошондо бардык
райондордун ош шаарында аты болот, бардык райондордун. Мына Ош облусундагы бардык райондордун бирден аты болот атына. Мына жолдордун бардыгын кап. Отура бериң шак. Отура бериң. Жол болмушу керек экен менде. Bir yarım kilometre asfalt bugün başlar. Örnek veren zırh kurmuş gibi. Bu anı gör. Adam var, teknika var.